Амансыздарбы, ардактуу кесиптештерим, арыбаңыздар, кандайсыздар? Бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын жана бүгүн сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү сабакта биз телефондогу электрондук почта же болбосо телефондун аккаунту боюнча кеп калабыз. Менин аты жөнүм Таалайбек кызы Тунугай. Биз менен бирге болуңуздар. Биз баштайлык анда. Бүгүнкү темага кайрылсак, аккаунт деген эмне? Телефондун кандай эле программа болбосун бир логин менен пароль сурайт. Ошол сыяктуу эле сиздердин электрондук почтаңыздар болуу керек. Googleга киресиздерби, YouTubeга киресиздерби, социалдык тармактарга деле кирсеңиздер, кээде аккаунтту сурап калат. Ошон үчүн аккаунт жөнүндө маалыматты жакшы билип алышыбыз керек экен. Мен өзүм билгеним боюнча бөлүшөм. Анан өзүңүздөр да кошумча маалыматты интернет айдыңынан тапсаңыздар болот. Анда биз улантабыз. Четинде турган аккаунтка киребиз. Биздин аккаунтубуз бар, ошон үчүн жаңы аккаунттун кереги жок. Ошондой болсо дагы сиздерге кандай жол менен аккаунт ачышты бир аз да болсо ошол аккаунт ачуу боюнча маалымат берип койсом. Тунугай Бакубекова деген деп турат. Анын жанында ылдыйды карап багыт турат. Стрелка, мындайча айтканда. Ошол стрелканы бассак, менин электрондук почталарым көп. Анан эгерде сиздер, урматтуу кесиптешим, сиздер эгерде жаңы аккаунт ачам десеңиздер, добавить аккаунт деп бассаңыздар болот. Ал эми без аккаунт иштесеңиздер, көп баягы сайттарга кире албай калышыңыздар мүмкүн да, сурап калышы мүмкүн. Ошон үчүн аккаунттун болушу бул өтө эле зыянын тийгизбейт, кайра пайдасын тийгизет. Эми добавить аккаунтту басабыз. Жаңы аккаунт бизге керек. Кантип? Googleга киребиз. Телефонубуздун паролун сурайт экен. Андан ары улантабыз. Андан соң бизге жаңы аккаунт ачуу керек. Бул жерде берилип турат, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Эгерде кааласаңыздар электрондук почтаны, анан телефондун сол жагында четинде ылдыйда создать аккаунт деп турат. Ошону басабыз. Баскандан соң, эгерде кааласаңыздар бизнесиңиздер болсо, бизнести өнүктүрүү боюнча дагы почта ачсаңыздар болот. Бул биз үчүн жөн гана почта керек десеңиздер, для себя дегенди басабыз. Баскандан соң аты жөнүбүздү жазабыз. Тунугай Бакубекова. Тууган күндү белгилейбиз. Так. Тууган күндү белгилегенден соң полду белгилеп алабыз жана далени басабыз. Андан соң, урматтуу кесиптешим, сизге арналган бош почталар чыгат. Мындайча айтканда, электрондук почталар аты жөнү менен жазылат. Каалаган бир аккаунтту тандайсыз. Бирок, урматтуу кесиптешим, эстеп калуу үчүн сүрөткө тартып алалы. Андан соң улантабыз. Биз Тунугай Бакубекова gmail.com'ду тандайлы. Скриншот этип алдык. Андан соң далени басабыз. Эми урматтуу кесиптешим, эң негизги, орусча айтканда важный бөлүгү пароль. Эгерде сиз паролду кээ бир учурда билбей калсаңыз, бул кээ бир конкурстарда болобу, атайын сайттарга киргениңизде өтө кыйынчылык туудуруп коет. Ошондуктан сиздер эринбестен эле ошол электрондук почтаңыздын паролун бир блокнотуңузга, колдонуп жүргөн дептериңизге жазып алсаңыз, кезепети тийбейт, кайра өзүңүзгө жеңилдигин тийгизет. Эми пароль коебуз. Пароль койгондо, урматтуу кесиптештер,
өзүбүз эстеп кала ала турган, өзүбүзгө ыңгайлуу, өзүңүздөр билгендей тамганы санды аралаштырып түзсөк жакшы болот. Биз кандай кылып түзсөк болот? 4 дейли. Эми муну дагы скриншот этип алган соң далени басабыз. Баскандан кийин мындай чыгат. Телефон номерибиз биздин Кыргызстандыкы 996, башка чет мамлекеттерде болсоңуздар өздөрү берилип турат бул жерде. Эми чыкты номерибиз. Эгерде далени басабыз дагы. Эми кайра далени басабыз. Мына сизге условиясын айтып берип атат. Кандай жолдор менен кылса болот, эмне үчүн бул условия керек бизге, ушул боюнча толук маалымат турат. Окуп маалымат алсаңыз болот. Анан сөзсүз түрдө принимать этип коюш керек. Кабыл алабыз, принимаем. Орусча кабыл алуу, кыргызча которгондо. Жана сервис Google чыгып жатат азыр. Күтө турабыз. Электрондук почтанын негизи паролун эстеп калыңыздар. Көпчүлүк учурда сиздер үчүн маанилүү маселе да. Эми урматтуу кесиптештер, бул жерде көрөлү аккаунтубузду. Ушинтип электрондук почтаны ачсаңыздар болот. Электрондук почтанын өтө чоң пайдасы бар. Кээ бир WhatsApp'тан жиберилбеген документтерди ушул электрондук почта аркылуу жиберип маалымат алсаңыздар да болот. Жана көпчүлүк учурда өзүнүн пайдасын гана келтирет. Азыр текшерип көрөлү. Негедир басылбай атат. Вот. Тунугай Бакубекова деп чыкты. Жанагындай башында белгилеген стрелка менен алабыз. Ылдыйды карап турган стрелканы басабыз. Андан соң чыгат. Демек, биздин ачкан аккаунтубуз кошулду катарга. Мына ушундай, урматтуу кесиптештер. Биз жөн гана жөнөкөй тил менен көрсөттүк. Эгерде дагы кошумча маалымат керек издейм десеңиздер, интернет айдыңында маалыматтардан алсаңыздар болот. Сиздер менен мен Талабек кызы Тунугай болдум. Мындан аркы сабактарга чейин көрүшкөнчө аман болуңуздар, амандыкта учурашалы.